Бүгүн 30-жылда Бишкек шаардык сотунун соттор коллегиясы мурдагы мэр Албек Ибраимовдун баш коргоо чарасы боюнча даттанууну карап баштады. Анын жактоочусу Сергей Слесарев сөз берилген учурда райондук соттук отурумга Ибраимовдун жакындары киргизилбегенин жана бул мыйзам бузуу экенин билдирди. Буга чейин Ибраимов күбө болчу. Тактап айтканда күбө кармалды. Аны кармоо иштери УКМКнын Атайын багыттагы отряды менен жүргүзүлүп, алар атайын каражаттарды колдонушту. Ошол учурда айыл боюнча мобилдүү байланыш өчүрүлүп, жада калса айылдыктар тракторчуда жабыр тартты. Атайын багыттагы отряд Ибраимовдун үйүндө эмне болуп жатканын видео тасмага тартуу системалык блогду да алып, эшиктер менен терезелер талкаланган. Күбөгө карата мындай чара колдонулбашы керек, деди жактоочу. Ошондой эле Ибраимов тергөө комитетине күч менен жеткирилгенин белгиледи. 1-май райондук соту экс-мэрди УКМКнын убактылуу кармоочу жайында 29 августка чейин камакта калтырган болчу. Бул чечимге жактоочу Сергей Слесарев даттанган. Бишкектин мэри Албек Ибраимов кармалганын АК пресс агенттигине УКМКдан тастыкташкан. Маалыматка караганда Албек Ибраимов шектүү катары кармалып, УКМКга жеткирилген. Албек Ибраимов анын катышуусу менен тергөө жүрүш үчүн бир нече жолу чакырылган. Бирок ал тергөөчүнүн чакыруусун четке кагып, УКМК тарабынан кармала турган болсо, куралдуу каршылык көрсөтүлө тургандыгы жөнүндө коркутууларды айткан. УКМК бир катар кылмыш иштерди иликтеп, Ибраимовдун катыштыгы мыйзам бузуулар жөнүндө ишенимдүү маалыматтарга ээ болгон. Анын ичинде атайын буюмдарды жогорулатылган баа менен сатып алуу жолу аркылуу ТНК Дастан ачык акционердик коомунун мүлкүн менчиктештирүү жана таратуу фактысы боюнча кылмыш иши каралып жатат. Ибраимов ТНК Дастан ачык акционердик коомунун жетекчиси болуп турган кезинде ишканага коргонуу багытындагы буюмдарын камсыздоо боюнча ири келишимди түзүүдө камсыздоочудан поставщик катары 270 000 АКШ долларын сыйлык катары алгандыгын тастыкталган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171 беренесинин 4-бөлүмүнүн 1-2 пункттары менен козголгон кылмыш иши дагы иликтенүүдө. Тактап айтканда, пансионат Солнечный берег ачык акционердик коомунун пакет акциясын 100%га ишке ашырууда Дастан ишканасынын кызыкчылыгына 152 миллион сом мөлчөрүндө зыян келтирген. Ошондой эле Бишкек шаарындагы жер участкаларын бөлүштүрүүдөгү коррупция фактылары боюнча козголгон кылмыш иштери боюнча Ибраимов шаардын мэри болуп туруп, өзү жана башка адамдарга материалдык пайда көрүү максатында жерлерди жеке адамдарга бөлүштүрүү боюнча коррупциялык схема уюштурган. 2017 жылы Ибраимовдун жеке көрсөтмөсү боюнча сынак өткөрүлүп, анын жыйынтыгында белгиленген адамдарга Бишкек шаарынын түштүк тарабынан жалпы аянтта 5 гектарды түзгөн 2 жер тилкеси берилген. Муну менен бөлүнгөн тилкелер кийин 3 адамдарга кымбат баада кайра сатылган. Учурда аталган фактылар боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми 23-жылда Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимовго жаңайыбы угузганын билдиришкен. 21-июлда МУКтун башкы тергөө башкармалыгы жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык жер участкаларын пайдаланууда коррупция фактысы боюнча иликтеп жаткан кылмыш иштердин алкагында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1-бөлүмүндө коррупция каралган кылмыш белгилеринин негизинде Бишкек шаарынын мурунку мэри Ибраимовго айыбы угузулду. Булак турмуш KG.